Ар бир күнү ушул көрүүчүлөрүбүзгө кызыктуу маалымат менен бөлүшүүнү самап изденүүнү жүрөбүз. Мисалы, бүгүн келген мейманыбыз дагы көптөгөн китептердин автору. Буга чейин Кыргыз Туусу гезитинин Чүй облусу боюнча өз кабарчысы, Кыргыз жазуучулар союзунун мүчөсү, Багыт адабий коомунун президенти, ыр дүйнө легендага айланган өмүр, жаштык жанган жылдар, үркөк жылдар, Багыт дүйнө, өрнөктүү инсандар айтор көптөгөн китептердин автору. Şu колунан калемин түшүрбөй келген биздин мыкты агабыз келген, анда тааныштырып өтсөк, Болот Жумагулов агабыз. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Рахмат. Ушул кыштын ызгаарында быйыл кыш өзгөчө болуп атат. 48 жылдан бери мындай боло элек деп калабыз. Анан биз даяр болбогон, анан ушул алыскы Кара Балтадан бери атай ушундай китептериңиздерди көтөрүп алып, элге бир жагымдуу маалымат менен бөлүшүп келем дегенсизге ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте келгениңизге. Анан китептериңиз боюнча кайрылып өтсөк, мындай мыкты китептер бар экен, китептердин аталыштары дагы өзгөчө экен. Анан китеп жазууга кантип далалат коюп баштадыңыз? Китеп чыгарыш керек деген ой кайдан келди сизге? Эми бу мен ушу жаш күнүмөн ушу немеге кызыгам да, адабиятка. Мен ушу бу жерде окудум, шаардын 11-чи мектеп интернатына. Азыр киностудиянын жанында. Анан ошондо эле келип, ошо ар кандай ырлар жазып, макалалар жазып, жана Жаш Ленинчил журналына, Кыргызстан пионери журналы бар, Ленинчил жаш газеталар ушуларга алып келип берип, ошо кезде бир топ агайлар бар болчу. Ошолорду көргөзсө, ошондо эле тиги эмелерин чыгармам деп бияка жатат турушумун да, газетага жазып ырларымды. Анан кийин бу 8 класс бүткөндөн кийин азыркы КТРКда мурда телерадиовещание болчу да, ошоко келип сыртка барчы болуп жүрдүм. Айылчар бөлүмүнө, жаштар бөлүмүнө ошо кезде. Азыркыда агесте ошондой болчу. Анан кийин биякта 4-5 жыл касып жүрүп, анан кийин турмуш шартка байланыш айылга кетип калдым. Бирок айылдан деле кол үзгөн жокмун. Ар кандай кружокторго катышып жүрдүм. Мисалы, Омар Султан кружогуна катышып жүрдүм. Бегназ Сартовдун 9 жылдык журналына катышып жүрдүм. Анан кийин ошо кийинчерээк райондук газетага иштей баштадым. Ошо райондук газетага иштегенден кийин аякта да жазмакелер бар да. Ал кезде Союз багы оңой менен газетага чыкпайт, чыгарбайт. Цензура деген бар. Анан көп жазмакелер менен улуу эжелер 15-20 жаштагыларда, мисалы Зоракын Мамбеталиев эже айтып калдыр бир күнү. Ушу болот, сен ушу газетада иштейсиң, ушу бир топ бизге окшогон жазмакелер чогулсаң болот, жок дегенде чай ичели деп. Анан алардын баарын чогултуп, анан ушу ырларыбызды чыгаралык, келгиле өзүчө бир ирим уюштуралы деп калды. Мен айттым, болуп туруп уюштуралы, эми муну кантип кишилерди кайдан табабыз десек, ошондо азыркы ардыгер акын Ашмал Сыдыков деген киши айтты, агети Адил пенсияга чыгып калган экен, өзү да жазган киши экен, азыр бүгүнкү күчүдө анын бир 7 китеби бар да. Бирок бир дагы неме жанталашып журналисттер союзунун мүчөсү болоюн, жазуучулар союзунун мүчөсү болоюн деген жок. Бирок абдан кыйын жазган акын да. Жалаң бир китебинен турган пародиясы бар. Жана Токтосун Самодиновден кем калбаган аксакал да. Анан ошо өтөр тияктан чогулту, бияктан чогулту. Анан ошо 2010-жылы Кара Балтанын мэриясына чогулуп атсак, анан айттым, мына азыр тиякта 7 апрель болуп атат, пока чыгып турду дейт. Анан ошондон баштап уюшуп баштадык, анан мектептерди уюштурдук. Анан мен айттым, мынтип газета чыгарып берим, айттым, мындан мынтип бергенде эчтеке чыкпайт, келгиле жыйнак чыгаралы деп. Анан жыйнак чыгардык. Биринчи ошол эжелердин 3-4 жыйнактарын чыгарып бердим. Демек 2010дон баштап сиз китеп чыгарыштыңыз? 2010дон баштап. Ошол убакта бери канча китеп чыгардыңыздар? Ага чейин деле китеп чыгарган эмесмин, өзүм жазып жүргөн болду да, өзүмдө. Ал кезде каражат кыйын болчу да. Китеп чыгарып бир көйгөй болду. Абдан көйгөй болчу. Мен чыгарыш кыйын. Азыр болсо тескерисинче китеп чыгарсаң оңой, бирок аны сатыш керек, сатып алышың керек. Агерде чыгарсаң сага калем акы төлөшө да, эми сен кайра калем акын төлөйсүң. Ооба. Чын антпесин. Ал эми Болот ага айтып өтсүңүздөр, чынында бул чыныгы дыйкандар гана бүгүн ушул китеп чыгарып, жазып жүрөт деп айтып калат негизинен. Анан ошол чыныгы ушул адам ушул өнөргө күйгөн, ушул өнөрдү сүйгөн адамдар гана депчи. Анан менин колумда турган китеп Өрнөктүү инсандар өмүрүнөн деген бир жакшы китеп экен. Бул салаваттуу, чоң, калың китеп. Анан бул китеп эмне жөнүндө? Бул китептер биякта чындыгында азыркы учурдагы иштеп аткан инсандардын татыктуу эмгегинен
түшкөн китептерде. Буякта көп ар кандай эмнегеден чүйө болосо, бирок буякта Таластан да бар, Ысык көлдөн да бар, Мургаптан да бар, Баткенден да бар да. Ошолордун өмүрүнөн алып жазганбыз да. Өрнөктүү инсандардын өмүрүнөн. Ошолор. Анан бул жерде ушул топтомдо карап өтсөк, мисалы бир нече адамдын тизмеси бар экен, эгерде 300дөн ашуун адам бул жерге камтылган экен. Анан өтө бир кызыктуу окуяларга бай болсо керек. Мисалы кандай бир адамдарды, инсандарды бул китепке түшүрүү үчүн ал адамдын бейнесин, ал адамдын кылган эмгегин таанып билесиздер да. Анан ошондо бир өзгөчө эсиңизде калган бир окуялардан эстеп өтсөк. Ооба, туура айтасыңар да. Мен ушул китептерди чындан буягын көбүн тааныбайм да. Анан булар жазыш үчүн ошо мисалы областтын жетекчилерине, райондун жетекчилерине кайрылууга туура келет. Ушундай китеп баштап атам, кимдерди бересиңер деп. Мен өзүм билгендерин жаздым. Анан кээбилер айтып калды, мына кишини жаз, тиги мектепке барсаң, ошол кишилер бар деп. Анан бир мектепке бардым. Барсам бир мугалим бар экен, өзү 70тен ашып калыптыр. Мен айттым да, бияка баягы эмгеги сиңген, медалдары бар, билим берүү мыктысы, ушундайлар, анан грамоталары болсо дедим. Анан ошол жерден бир мугалим айтып калды да, мен жазсаңыз болот, бирок мен бир дагы мына 45 жылдан бери иштейм, бир дагы грамотам жок деди. 45 жыл эмгегин, мугалим? Бир 50 жылга жакын экен да. Фамилиясын унутуп калдым, ал жерде бар. Анан мен таң калдым да. Анан как раз директордо отурат. Директор жаш бала экен, иштеген бир ашып келсе 2 жыл болуптур да. Анан айтсам, чын десем, байке чын деди. Анан мен ошол мугалим эжеге айттым да, өзү орус улутунда экен. Мен сизди сөз жасам дедим. Эмне үчүн деди? Мен грамотам жок дейт да. Мен айттым, жок, кеп грамотада эмес. 45 жылы бир мектепте иштеп, ушунча жылдан бери балдарга сабак өтүш, балдардын көйгөйүнө тартыш, буларга билим берүү, эмне деген эфт алат. Мурда силерге силерди карабаган, силердин эмгегиңерди баалабаган жетекчилерге болсун, мен сиз сөз чыгарам, ошо сөз жазында. Мына ушунда абдан эме болдум да. Ооба, негизи 45 жыл десе бул өтө бир чоң убакыт да, чындап. Ооба, жарым кылга тетем да. Анан кийин 90-жылдары мисалы баарыбыздын эсибизге түшөт. Ошол айлык акы албай калган мугалимдер көп болду. Анан ошол учурда көпчүлүгү бул мугалимдикти, болбосо өздөрүнүн сүйгөн кесиптерин таштап, аргасы жан багууга мажбур болушту. Бирок ошого карабай 45 жыл деп эмгек берсе, анан бул эмне себептен эч кандай наам, сыйлык албаптыр ал мугалим? Эми ал ошо жетекчилердин немесинен болду да. Баягы ишке жакшы карабагандыгынан, кайдыгерлигинен болду деп ойлойм да. Болбосо анан калыстыктан тайгандан да болсо керек. Калыстыктан тайган, анан тигини муну бере берген. Ошо бир кичинекей алакандай грамота экен, ошону берип койсо өзү айтканда мен сүйүнүп калмакмын. Я был такой рад был бы деп атпайбы. Анан ошол жерден дагы бир музыка мектеби мугалим бар 76-да. Бул болсо заслуженный эмени жаңы эле алыптыр да. Анан былтыр алыптыр да. Анан баягы сүйүнүп, мына мен 70 азыр 6-га келдим, 75-ке чыкканда алдым, өзүм абдан музыкадан берет экен да, азыр иштейт экен. Анан эмелерим баары бияка качкан, мунун эмгегин айтса болот. Ушундай кишилер көп экен. Дагы көп. Көп катылгандар. Сиздин китептер жалпы жолдон негизи эле мындай биографиялык түрдө эле эмес, жеке өзүңүздүн жазган чыгармаларыңыз да сунушталат. Мисалы, Болот Жумагылов «Жаштыкта жанган жылдар» деген. Бул китеп жеке өзүңүздүн аңгемелериңизден, өзүңүздүн чыгармаларыңыздан топтолгон китеп. Муну тарыхый очерк деп койсо болот да. Бул жерде алда жердеги самолет турбайбы? Мына ушу жигит өзү азыр 50-жылкы. Бул өзү Соонбеков Кудайберген деген. Бул өзү летчик-испытатель да. Летчик-испытатель. Анан ушу менен сүйлөшүп калып өзү Бишкекте турат. Анан ошол айтты да, мен айттым, кандай бир кызыктуу окуяң барса, мен дала самолеттөрдү сындадым дейт да, сыноодон өткөрдүм дейт. Мен учкучумун, мен сыноодон өткөрдүм дейт. Бир жолу ушундай болду дейт. Дагы бир жерден бир сынап баратканда өйдө көздөй тик учабыз дейт. Ошондо самолет ылдый көзгө келатат дейт да, жерге келатат. Мен мындай өйдөн эмесем болбойт дейт. Анан кийин мен секирсеме десем, мен секирсем парашют ылдый кетет да. Анан парашютка тиги самолетко тийип, гүмжан болбой эле, анан Кудай сактасын, анан кайра мынтип карасам, мында жана ырыс жагынын жанында отвертка туруп калыптыр дейт.
отвертканы ала қойсам, самолет өйде кетті дейді. Көз ілмемді өмір. Анан келіп тияққа ылды жақта немелер бар да, қырап тұрғандар бар. Анан айтады, аналар айтады, сен үшін теге учу немесін бұздың. Мен айтым, мен ешқандай бұзған жоқ, мұны берді отвертка бар екен. Отвертка ол болған мен албағанда самолет өлмек, мен өзім өлмек. Аны бір жақ техниктер шақырып, алар наказание қылауысты мен қойты мені қоғын деп ұшан қоғым деді. Шындай бір немелер бар да. Оның тоқияларын жазғамда. Абылотай айтып қалдыңыз, шынымен мұрдыңқы жылдары китеп шығару көй-көй болса, бірақ сату, мысалы, жолы да бар болшы депші, қалемақы алчыбыз деп, бірақ бүгін күнді әрбір өзінің китебін, мысалы, туған, таныш, біліштері арқылы сатып қат емес бана. Бұл китеп қанша тиражмен шыққан, жана учурда сатықта бар бұл негіз. Қайсы мана ол китеп пі? Мұны мен азлы экземплерді шығарғамда. Бүгін күнді бары тегілер талап, бұлар талап, ұшы бір өлі қалды. Азыр ем жақында қайра шығаш керек болып қалды да. Мен мұны магазиндерде қойғын жоқпын. Тек олар алып білсең оқиылуан ошуын жоқ. Сөй дағы бір оқия бар да, өрттеген өлік баян деген. Бұл да шындық несе да. Бір жаңағы тергөөшінің іш күннен да, шынай бас болып бір аялын өрттіп, мүрзөге немеге ұрып жерпеді. Анан ошын издеп, анан тергөөші осы, бұдағы ошын фамилиясы Тойчек Соғымбеков деген. Бұл да азыр немеді, ветеран болып қалды. Анан айтады да, бұл ішті жаппайды, тергөөші осы жаппайды, имені аяғына шейін издеп. Анан ошо өзі айтып беріп өтеді да, мүрзөні ашса ұшыншалық жыт екен дейді. Шынмында дейді, бүт беті барын барып там алған, ағарабай жыттап, ошон барын изилдеп, таап, анан ошо күйесі өрттелгенін білдім дейді. Теги мұрса көрселер алғандай версиялар бар да, теги мұрда музейінен сынған екен, ошоны теги немеден алып, ДНК алып барып, таап, больницадан бүт қара ошоны ақыры өзін жооп таптыр. Ошоны жаңағы өрттелген өлік баян деген, бұда шындық несе да. Біздің айдан анша 10 километр жақтан мүрзөден қашқанда солардың бары. Абылотай, андан сыртқары сіз ушул өзіңізді ғыр жазып келесі? Ооба. Анда таңырта ушул жалаңғана сөз қылы өрбей, бір өзіңіздің поэзияңыздан жақшы ғырлардан елге тартылы өтсек? Мейлі, бізде бір Тоқбай деген айыл бар да, мен біз өзі туылып өскен. Ошо жөнінде бір Тоқбай айылым деген ыр бар да, ошонан бірікке оқып берейін. Жаздың күні жамғыр жааса дыбырап, біздің үйден тамчы тамат тыпылдап, тамшыларға чөйчө қойып енекем жүре берет өзіншелі қуырап. Жамғыр жааса мен дойғонып, ұқтабай, өзімшелі ой санаға батып ай, чоң жұрқанға башты қатып сүйінем, ертең текей, терсекте теребістеп жырғалай. Түні бойы жамғыр жааса шатырап, жер бетіне теке шығат жыбырап, абизанда 6-7 жаштабыз, текелерді терүүчелік тыпылдап. Жылаңайлақ бағалекте түрініп, үшігөнді үйді көстөй жүгіріп, тутам теке теріп келчелек, бір чоң ішті бүтіргөндөй сүйініп деп. Біз бала кезде 6-7 жашты шындайлар тершілік тағекте жамғыр шындық жашы да. Текерейін өзі сарым сияқты ол өсетті. Ошонда кезде айыл жөнü жазылғанда. Бүгін күні бұл ошолар өсі? Бала кезде терші өстеп қалдық. Текемдер бар ма? Малар агесте мындай болчу да. Агесте баягы мал жан көп. Барчы эмес, азыр бар мал жандар көп. Неметип койду уже. Эми өсөт, бир оңой менен алыс жактарда өсөт. Мал барбаган жерге? Мал буту баспаган жерге өсөт да. Анан сырткары ошол багыт аттууда китебиңиз бар экен. Бул китепте эмнелер баяндалган? Бул жерде жана мен сизге айтып өтпөдүм. Жана биз багыт деген уюмду түзгөнбүз деп. Вот ошо багыт деген уюмдун 10 жылдыгына карата түзгөнбүз да. Ошон үчүн багыт 10 да? Багыт 10, 10 жылдык түзгөнбүз да. Анан мында ачылышын өткөрдүк, ачылышы жакшы болду. Ең сонун, негизинен жалпы жолунан ушул 2010 тарта китеп чыгарыштан деп калдыңыз. Ирге өтсөк канча китебиңиз бар учурда? Мен өзүмдүн 4 китебим бар. Анан тышкарыдагы жыйнактар бар. Биз жалаң улуу немелерден чыгарбай ошо жаш балдарды дагы, окуучуларды, студенттерди дагы үйрөтүп баштадык да. Тарта баштадык. Анан ошолордон түшүргөн дагы мурда биз жаш кезде Темир канат деген китеп
жинақтар шыққанда, мысалы Тұрар Қожамбериевтер шығарған, анан бері қанша жыл өтті, мен ошолордун жолун жолдоп, мен дагы Темир канат 1 деп китеп шығарғам. Анан кайра Темир канат 2 деп шығарғанбыз. Анан кийин Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгына карата Багыт борбор ыр курап, Алыкулга ыр сунат деген бир 2 китеп шығарғанбыз. Алыкулдун 100 жылдыгына карата. 2015-жылдар болуп калса. 2015-жылдар. Бир ошо ачылышында элдер арганда китептерин алып барып атты, сүйлөп атты, мен унчуккан жокмун, китепти берген да жок, мен китепти жаздым деп мактаган да жокмун. Өзүмдө жүрдү, анан былтыр гана ошо музейине барганда айттым, анан мен ошо 2015-жылгамыз эмчелерге тапшырып коеюн деп ошо Алыкул музейинен бир кичинекей бир бурч ачтык. Ошо жерге бүт китептерин баарын тапшырып бердим да. Жалаң Алыкулга арналган ырлар да ошондо, Жалаң Алыкулга арналган. Ошо жерде биз 2 китеп чыгардык да. Анан ошо жерде 5 киши, 5 акын, улусу бар, жаштары бар. Айтты да биз өзүбүздү чыгарабыз, сөз тилге кошпойбуз деп. Ошо жерде бир жигит неме кылды да, жалаң Алыкул Осмоновдон Адан турган 200 сап жазбады. 200 сап жалаң Адан турган. Тем более 10 күн ичинде жазып бүттү. 10 күнүн ичинде. Анан жанагы тиги Ашмал Сыдыков деп атпайбы. Бул өзүнчө бир поэма жазып чыкты. Анан Халича Иликбаева деген болсо бул да өзүнчө жазып чыкты. Жалаң ошо 5 эмеден неме кылдык да. Эң сонун бүгүн ушул бир эмес бир нече китептер менен келген экенсиз агай. Анан негизи айтып өтсөңүздөр, Багыт дүйнө 70 деген буга чейин Багыт 10 жылдык болот. 10 деп турса, бул 70 Болот Жумагулов дейт. Демек сиздин 70 жылдыгыңызга арналып чыккан китеп болсо керек. Эмне болгон китеп? Бул китеп кандайча чыгып калды? Биз бул китепти жыл жаңырганда мен биздин эмелерге уюмдагыларга айттым да, ар бирибиздин туулган күнүбүз келет. Январда келеби, февралда келеби, же июнда келеби. Биз өзүбүзчө ыражабыз бар. Анча-мынча да. Ошо ыражага ыражалык кылбай эле келди, мындай кылайлы. Ошол ыражаны мына китеп жыйнак кылып чыгаралык десем, анан баары колдошту. Мисалы, бирөөнүн майда туулган күнүнө карата өзүчө каражат топтоп, бирөөдөн 1 тиын да сурабай, анан ошолордун туулган күнүнө карата ушундай Багыт дүйнө деп ушундай китеп чыгарганбыз. Мына алда сүрөттөр турбайбы? Эң сонун, демек бул сизге арналып жазылган жылуу сөздөр, жырлары баары тең жыйнак экен. Анан ошол кызык болуп калды эртеден бери. Багыт адабий тобу дейбиз, клубу дейбиз, бул жерде ийрим. Канча адам эмгектенесиздер? Канча адам бар сиздерде? Эми бүгүнкү күндө мындай экен да. Мисалы поэзия сүйүүчүлөр келе берет, кете берет экен да. Ооба. Мисалы мурда бизде жаш окуучулар болчу да. 10 класс бүткөндөн, 11 класс бүткөндөн шаар кетип калат, студенттер өздөрүнүн эмесин бүтүп калат да. Анан ошолордун баары азыр башка жакта эмгектенип атат. Анан биз быйылдан баштап ошо кайра дагы мугалимдерге сүйлөшүп, ошо дагы топтойбуз. Бүгүнкү күндө да бир бар анча-мынчалар. Эми кээ бир кишилер каза болуп калды, кээ бир кишилер бар, кээ бир кишилер улуу кишилер, 85те кишилер. 85те болсо да жана айтып атпаймынбы, Ашмал Сыдыков бул иш абдан жакшы жазат. Ошо 7 китептин автору өзү. Жалаң бир китеби ошо байылда жанагы пародиядан турган да. Байылда сарнай коюп карнаган Алыкул Осмонов койсо көп. Ушундай да. Негизи ушул Багыт ийриминде негизи көбүнесе басымдуу бөлүк улуу адамдар болот окшойт, Улуу адамдар, жаштарыбыз да бар. Изаты Белекова деген бар. Жашта бул 40-ка чыга элек, 35-тин ичинде. Мунда 2 китептер бар. Мындайча айтканда, мага чейин эч кимдин жыйнагы чыга элек экен да. Мен айтып берейин. Азыр бүгүнкү күндө мына Изатенин 3 китеби бар. Ал жерде Аксбөйжө деген болду, мына быйыл 80 жылдык болду. Бул киши жөн мурда Союз көзүндө даяркы болуп жүргөн экен да. Даяркы болуп иштеп, анан 60ка чыгып пенсияга чыккандан анан өзү ырларын тияка бияка жазып жүргөн экен. Анан каяка барам деген, анан ушу биздин Багыт борборуна келип, андан бери азыр жакшы болуп калды. Бүгүнкү күндө 3 китептин автору. Анан биздин дагы бир эжебиз бар, Жандарал деген, мына азыр китептерин эмеге чыгарып атат, терүүгө үйрөтүп атат, терип атат ырлары. Баарын эң астынын бирден китептери бар да. Эң сонун болот агай. Негизи ушул буга чейинки чыккан китептердин, алардын таржымалыгын кантип жаралып калгандар боюнча кененирээк сөз кылдык. Эми алдыдагы пландар, кандай китептер чыккан турат учурда дагы?
алдыда пландар бар да, мына бұл жерде бағыт 10 деп отпай. Ошо эми дагы өзүчө дагы башка жанаң эле ушу Памфер район же болбосо Жай район дебестен башка райондорду дагы камтысак деп атабыз да. Анын үчүн жанагы биз дагы жана эмеден Фейсбукка да жазып атабыз, ошол жакта да жазган акындар бар, ошолордун дагы бир өзүнчө туруп бир жыйнагын түзөлү деп атабыз. Ошо багыт 11 же 12 деген жыйнагын түзөлү деп атабыз өзүбүзчө. Мында деле эч кандай каржыны албай, өзү анчамчы чогуу ынтымакташсак деп атам да. Бул багыт 10 жылдын карата чыкты деп калганбыз китеп. Демек бул 2021 чыкса, сиздер 2011 жылдар түптөлгөн экен да, багыт. Анан бул 10 жылдык карата чыкты, анан кийинки жылдар кайсыл жылдарга туура келет да? Кайсы убактарда чыгарайын деп жатасыздар? Эми быйыл ошо 2023-төн бир күз аягында чыгып калат го. Дагы эң сонунда болот ага, сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ушундай элге, жерге керектүү болгон мыкты китептерди, чыгармаларды жарата бериңиздер. Жана да ушундай мыкты чыгармалар эл арасында кала берсин, жана алардын бейнесин калтыра турган мыкты китептер жаралсын. Анткени китеп бул балдарга сактала турган, кылымга кала турган бул тарыхый таберик болуп калат эмеспи? Бул жазуу калгандыгы үчүн биз Египеттин мурункулугун билебиз. Жазуу болгон үчүн биз ошол эле Греция, Римди билебиз, бирок жазуу жок болсо бул жөнүнө уламыш жомок деп калат. Андыктан ушул жазуу катарында ар бир инсанды ушул китеп бетине түшүрө бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат, сиздерге рахмат. Ушинтип бизди бияка чакырып, маяк куруп берген. Ошо мен ойлойм да ушундай маяк куруп чакырып берген жанаң эле мен эмес, бер жакта менин кесиптештериме дагы абдан чоң стимул болот деп ойлойм. Сиздерге рахмат, ушинткен рахмат. Жакшылыктын жарчысы болгон Таңкылаев программасы ар дайым ушундай бир жакшы маалыматтарды, жагымдуу маанайды көтөрүү үчүн кызыктуу ушундай берүүлөрдү даярдап келебиз. Андыктан эгерде сиздер дагы ушундай бир китеп жазсаңыздар, чыгарма жаратсаңыздар же болбосо бир өзгөрүнүп алып келе турган болсоңуздар, биздин редакцияга кыйрылсаңыздар, биз дагы сиздер менен амандашып, жасап жаткан эмгектериңиздерди элге тартуулаганга ар дайым даярбыз. СТ телеканалы өз берүүсүн алдын көздөй улантат. Азыр бизде ушул кызыктуу бир жагымдуу музыка орундалсын.